Assalamu алейкум. Canva программасы боюнча сабагыбызды улантабыз. Биз плюс белгисин басабыз. Ушул жерден биз презентацияны тандайбыз. Биз мындан мурунку темада Canva менен таанышканбыз. Анан даяр шаблондорду иштеткенди үйрөнгөнбүз. Эми биз бүгүн баштап нөлдөн баштап өзүбүз презентация түзгөндү үйрөтөбүз. Бул Canva программасынын функциясы өтө көп. Муну ар бирин бирден чайнап отурганыбызда өтө узарып кетет. Мен керектүүлөрүн гана үйрөтөм, калгандарын өзүңүздөр үйрөнөсүздөр. Азыр могул жерден мен азыр монда сразу макет чыгат да, анан муну кармап туруп ылдыйга түшүрө турган болсом, бул жок болот да. Мына бетке келебиз. Бул беттен биз азыр өзүбүз дизайн коебуз, өзүбүз элементтерди алып келебиз и өзүбүз башка элементтерди кошконду үйрөнөбүз. Плюс белгисин басамын. Анан ушул жерден оң жакка тартам. Нол жерди кармап туруп оң жакка тарта турган болсок, мына кийинки эмелери чыгат да. Ушул жерден фон дегенди басам, анан өзүмө керектүү фонду могул жерден тандап туруп коёмун. Мына жакка фон коюлду. Эгер кааласаңар коесуңар, каалабасаңар койбойсуңар. Мына фон коюлду да, фон сизге жакпай калды. Ал үчүн ушу фонду бир жолу бассаңыздар, үстүндө мондай нерсе чыгат. Ошону удалить дегенди басабыз, же болбосо 3 чекитти баса турган болсок, бул жерден ичинде настройкалар пайда болот да. Биз фонду басып туруп удалить дегенди кое турган болсок, фон өчөт. Бастык, андан биз биринчи элементти тандай берели. Элементтен бул жерден биз сүрөттөрдү, графикаларды жана башка нерселерди алып келе алабыз. Анда дагы жөнөкөй версияларын. Анан могул жерде ищите что угодно на Canva деп турат. Могул жерге биз өзүгө керектүү маалыматтарды жаза турган болсок, табат да. Мисалы үчүн глобус деп жазайын ушул жерге. Глобус деп жазып, издей турган болсок, бизге интернеттен даяр сүрөттөрдү алып келип берет да. Болгону дагы сүрөттөрдү алып келиши мүмкүн, анан аркаңкы фону жок кылып да алып келип берет да, ошонусу жакшы. Ушул жерден мен өзүмө жакканын, мисалы үчүн муну тандадым, могул коюлду. Ушуну дагы кылып тартып, чоңойтуп, могул жерге мен тема жазышым мүмкүн. Ал үчүн плюс белгисин басып, могул жерден текстти тандайм. Добавить заголовок деген турат, ошону басам, муну. Ошону бастым. Анан могул жерге эми мен текст жазышым керек. Ошол текстти эки жолу басып туруп, анан жазабыз. Сабактын темасы. Сабактын темасын жаздым. Ушуну бул чекеракка чыгарып туруп, мондай кылып туруп. Анан дагы плюс белгисин басап, добавить заголовок деп туруп, эми ушул жерге мен сабактын атын жазышым керек да, мисалы үчүн. Эми азыр географияда кандай темалар бар билбейм. Жер кыртыштары деп жазып койдум. Барбы жокпу билбейм. Же болбосо атмосфера деп жазып койсок деле болор. Мынакей. Жазылды. Теманы койдук. Сүрөттү да керектүү жерге жылдырабыз. Анан дагы плюс белгисин басып туруп, добавить заголовок деп туруп, могул жерге эми ушул өчүрөбүз. Эме келгенден кийин мугалим кайра могул жерден текст добавить этип, жаздык. Эми бул тексттердин биз түстөрүн жана башкаларын өзгөртүш үчүн текстти бир жолу бастым.
Анан түгүндө мондай бизге форматтары келип чыкты да. Кандай кылабыз ушуну көрөбүз. Азыр свет дегенди басам. Светти басып туруп, бул жерден кызылды бердим. Кайра могул X'ти баса турган болсок, бул светти алмаштыруудан чыгабыз. Бастым ушуну. Андан размер шрифта дегенди басам. Размер бул размерин өзгөртүп, азыр 92 болуп турат. Ушуну бир аз жогорулатып койсок болот. Текстинетип коебуз. Мында ошол жерден размерлерин өзгөртө алабыз. Андан формат деген бар. Буну баса турган болсок, бул жерде жанакы эле нерселер. B деген bold, бул жирный калат. И италик деген бул курсив, U деген бул подчеркнуть деген сызып коет. Андан кийин ол солго, ортого, анан оңго жылдыра турган форматтык жылдыруулары да. Эгерде ал дагы монун эмесине карап болот да, рамкасына карап жылдыра алабыз. Эгер керек болгон учурда. Анан бул жерден нумерация, анан бул жерден маркерди койсок болот. Бул жер деген бул маркер, анан бул нумерация, эгер керек болгон учурларда ушуларды пайдалана алабыз. Бүттүк. Анан бул жерде эффект деген бар. Биз билебиз, кандай ал көлөккө коюшу мүмкүн, же башка нерселерди коюшу мүмкүн. Бул жерде бизге берген эффекттерди кое алабыз. Мисалы үчүн, муну койсом, көрдүңүздөр, аркасында көлөккө пайда болду. Же муну коем. Же муну коем. Кыскасы ушул жердегилерди койсок боло берет. Анан фигурасы кандай түрдө коюлуш керек? Муну калсак тоголук болот, мындай калсак түз болот деген сыяктуу. Мына ушул жерде стилин жана фигурасын ушинтип өзгөртүп коюп алсак болот. Биз бүттүк, мына сабактын темасы бүттү. Андан буга биз анимация киргизип койсок болот текстке. Мисалы үчүн анимация дегенди басам, анан кандай анимацияда келиш керек. Мисалы үчүн муну баса турган болсок, көрдүңүздөр, сабактын темасы мондай чыкты и мондай чыкты. Өзүңүздөргө жаккан вариантта кое аласыздар да. Бизге азыр көрдүңүздөр, сабактын темасы деп чыкты. Бул жерден карайсыздар. Бул жерди карасак, мына все, простые, письмо деп турат. Ушул жерлерден биз тандап ала беребиз да, өзүбүзгө керектүүсүн. Кысасы койдук анимацияны. Андан кийин бул жерден прозрачность деп турат. Ушуну басып, азыр 100 болуп турат. Прозрачность бул жерден 100 тарсак, мына кара, көрүнүп, көрүнбөй кетип атат да. Ушул жерден тексттин прозрачность көрүнүктүүсүн 100 кылабыз. Калган тексттерди дагы биз ошондой кылып оңдоп чыгабыз. Бул жерден азыр шрифт деп турат. Мына бул жерди карай турган болсоңуздар, бул жерде шрифт деп турат. Ушул шрифт менен шрифттин аттарын өзгөртөбүз да. Робота кылсак болот. Робота өзгөрдү. Андан кийин биз размерин тура берсин, түсүн өзгөртөбүз, түсү кызыл болсун. Болтко киребиз, бул жерден басабыз. Анимация беребиз буга дагы, анда анимация болсун. Анан мугалим дегенге түшөбүз, размер шрифт эмес, свет беребиз. Буга светтин бул жактан мындай алып берем. Бул жерден болт болсун. Анимация берем. Так, бүттү. Андан кийин Кубатов Нуралы дегенге киребиз. Размер шрифти бир аз кичинертебиз. Көрдүңүздөр. Светин өзгөртөбүз. И анан бул жерден анимация берем. Анимация. Мына ушундай анимация болот. Мына сүрөткө да сүрөттү басабыз. Сүрөттү баскандан кийин буга дагы биз сүрөттү бастырып, свет, түз, анан анимация берсек болот. Буга прозрачностун дагы өзгөртсөк болот. Бул жерден анимация деп турат. Анимацияны басамын. Анан бул жерден кандай анимация болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Кандай анимация болуп атат. Ушул нерселерди өзүбүзгө жакканын кое алабыз. Бизге анимация болду. Бизде ушул биринчи темасын бүттүк. Анан экинчи листке өтөбүз. Анан плюсту басабыз. Эми биз текстти бүттүк да, текст менен ушинтип иштей беребиз.
текст менен ушинтип иштейбиз. Бүгүнкү сабакты ошол текст менен бүтүрүп туралы. Анын кийинки сабактарды сүрөттөр менен башкалар менен иштейбиз.